Қойдайда, қойды суғайды. Кийик болып кетті да бұлар тода жүре беріп. Текеген бары. Ошондо үстөнөкө баягы Сыдыкалыкка саткан сарат. Темирбек аканын сараттын баласы да. Темирбек аканын сараты, легендарлуу сараты жанагы Аккеме миллиондонбу? Ошо. Илгери Усага чапкан аттын балдары, неберелери, не зоргонда. Тас койчу. Ошондой экен булардын теги түгү боюнча. Карамарта Тимур аканын сараты Аккеме миллиондун уруктарынан дейт азыр могул жерде Үсөн балбан да айтып атат ошону. Мен дагы кайталайын, кышта 3 тай алып кеттим эле. 2 эркек, 1 ургач. Булар ошондо ата жагынан айтып өтөлү биринчи. Темирбек аканын саратынын баласын балдары. Абдалтама Золотой деген ат сатканбыз кышында. Жакшы. Өзүңүз реклама кылгансыз. Ошонун баласынын балдары. Мына Кунан. Ошон 2-3 кулунун акасы. Мына тай Кәрим Камал саттым. Ургачса бир 2 эркек. Ат кылып өстүрүм, жылкы бей кылып алсын. Сатып алсын жакшы пайдалана. Ат нече? Чаңа жага. Сары тайдын шериктерин. Кышындасы бирөөсүнө Чыңгыз саткан Бишкекке. Кеше жакында мендеги дагы Бишкекке сатылып кетти. Ушул тай. Сары тай. Тик жөн. Жаман курч бирок. Булар ушундай чоң болот окшойт. Мендеги дагы аябай чоң. Мына да тайдын чоң экен, а? Мойну да узун экен. Туяктары да мына кара тегирек экен. Жакын баргызбай атат да. Ушул экен туугандар, тектүү кыргыз жылкысынан ат кылам дегендер. Кыргыз жылкысына басым жасайм, кыргыз жылкысын даңктайм дегендер. Кыргыз жылкысын минем. Бир жума катар улакка чабамын дегендер болсо кабардаша бересиздер. Өзүнүн тектүү кыргыз жылкысы, тоонун аты, ачынын аты. Бул тайдын энеси Асан ажынын баа бурул сураты бар го, Сургоен, жанагы Сургоен ат линиясы деп чабып жүрүшөт го, кыргыз аттын чоңу. Бул тайдын энеси Асан ажынын суратынын шериги экен. Аз могул жерде бар экен энеси. Желеден дагы көрөбүз. Мына тайлар менен салыштырсаңар болот. Ушу 1 жаштагы тайлар экен. Эне жагынан да күчтүү экен. Ата жагы Аккеме миллион, эне жагы сурат экен, Сургоен. Тайдын чоңдугун көрдүңбү? Ушундай экен. Мынакей тайлардын маалыматыны жанымда Үсөн палбан турат. Мага айткан оюнча айтып бердим. Палбан өзү YouTube'га чыкпаганга тартынды окшойт. Өзүнүн маалыматтарын ушинтип айтып коюйм дегенден маалыматтарын Үсөн акадан уккандарымдын баардыгын ушул жерге айттым. Баасы 300 000 кеми бар экен. Кимге жаккан болсо байланыша бересиздер. Тайлар ачыда турат. Мындан кийин дагы палбандын өзүнүн быйылкы тушу аткан тайларын дагы силерге мен тартып маалыматыны жеткирип көрсөтүп берейин. Анда эмесе видеого лайктан басып, каналга сөзсүз катталып отуруңуздар. Сургоен бей экен азыркы сары кара жал сары тайдын энеси. Мына укаскен эки. Ошол жанагы Асан ажынын сураты, бурул аты менен бир тууган экен, атасы бир. Эгер тайды алсаңар, тайымын энеси кандай, атасы кандай дегендерге мына жана жаллабатта биз урук кылып, линия кылып кармайбыз го. Ата энесинен бери. Паспорт эле жок да, бизде озеки паспорт. Ошого мына үйөнү да тартып койтабыз энесин, тайдын энесин. Чоң бекен бирок. Кулундар жататынан да желеде. Кырылдап шамал соғып турат. Мына палбанды көрдүңөр. Иси палбандын укасы. Үсөн палбандын баласы. Тайды азыр кармап мынага үйрөтүп атат. Азыр кыдайын шериктери экен, бул ургач экен. Сараттын кызы ушулда. Кайсы? Мына туштагы. Ошо сары кече
Bana satan salatların hızı da kimi diyorsun? Bunu da onu o işte. Ошону койгонсузбу былтыр? Былтыр ошону койдук эле. 5-6 отуду.